Бул мыйзамды мен да колдоп кетирилим. Биз өкмөткө бергени менен бирок көзөмөлдү мындан да күчөтүшүбүз керек. Анткенсе миграция аябай чоң маселе Кыргызстанда. Биздин билишти эмес, даже ички миграциябыздагы өтө чоң маселе. Ошон үчүн биз муну көзөмөлдөн чыгарбашыбыз керек. Мен айтайын дегеним ошол бюджетти кабыл алып атканда кошумча булак катары мен ошо сунуш кылдым эле. Бир сунуш ушу Кыргызстанга келген эмгек мигранттарынан ошол акча төлөп бюджетке акча түшүрсөк деп. Мына бүгүнкү күнү эле кечөтөн бери коррупция жөнүндө сөз болуп атат. Министрге деле Айгүл Рысбек сизге да сөз тийип атат болуш керек. Сиз ошондон качыш үчүн, ушундан тазаланыш үчүн ушуну мыйзамдаштырып коюшубуз керек да. Мына мен эсептеп чыктым, ошо бир жылда 11 миң киши десек, ошонун ар бирөөсү 2 миң доллардан эсептесеңиз 22 миллион доллар жөн эле бир чиновниктердин чөнтөгүнө кетип атат да. Ошону мыйзамдаштырып эле бюджетке түшүрүп коюшубуз керек. Бул биринчи. Экинчи айтайын дегеним, өткөндө да сурандым эле, бизде ошо мигранттардын так санын эч ким билбейт экен да. Ошо канчасы ушу үйлөнүп Кыргызстанда калып атат. Канчасы студент болуп келип атат, канчасы эмгек мигрант болуп келип атат. Мына сиз айтып атасыз 11 миң деп. Неофициально 40-50 миңге чейин киши кетип атат да. Ошону бир туура тагын санын берсеңиз. Анан мен айтайын дегеним, чоң коркунуч бар. Мо Кытай туугандар жөнүндө айтайын деп атам да. Кытай туугандары бизди аябай басып кетип атат. Бир 15 жылдан кийин барыбыз кытайча сүйлөп калбайлык, көзүбүз жүлдүйүп Кытайга окшоп. Ошон үчүн ушул жака бир көзөмөлдү аябай катуу койсоңуз, ошолордон асыраак ийгизиш керек да. Эң коркунучтусу мына былтыркы эле жылда Кыргыздын кыздары 300 кыргыз кызы Кытайга жаранына тийип, мынакей үйлөнүп жайланып атыптыр да. Бул дагы өтө чоң коркунуч. Мына ушундай темп менен кетсе 10 жылдын ичинде барысы Кытай болуп калабыз да. Ошого бир өтө бир катуу бир көзөмөл кылсаңыз, менде ушундай сунуш бар эле да.